Ай кызым, кандайсың алтыным? Келиңиз, саламатсызбы? Ай ушак уктум. Кандай ушак уктуңуз? Ай жатыным түшүп кетти эле. Анан операция кылдырсамбы деп атсам бирөө айтып калды. Асыл зат академиясына барсаң, операциясы жок эле жөн эле табигый көнүгүүлөр менен калыбына келтирет депчи. Ай ушунун канчалык чындыгы бар я? Сиз аябай жакшы ушак угупсуз. Табигый жол менен жатын төмөн түшүп кетсе, интим гимнастика менен калыбына келтирсе болот. 3 күндөн баштап сизде результат боло баштайт. 100% чындыгы бар деп айта аламын. Канча жаш куракта болсо дагы интим гимнастика жасап жатынды ордуна коюп алуу керек. Мына бул алдыңкы булчуңдар аркылуу гимнастика жасайбыз. Алдыңкы булчуңдарды көтөргөндө, мына бул жамбаш сөөгүнүн ичинде жайгашкан жатын дагы ордуна түшөт. Жатын бул алдыңкы булчуңдардын чоюлуп калуусунан болот. Кош бойлуу учурда өзүн карабагандан, стресс, депрессиядан, аял өзүнүн жанына кыянаттык кылгандан, эркектин милдетин алып алгандан жатын төмөн түшүп калат. Демек оор көтөргөндөн дечи, анда тиги чалым айтышым керек экен. Тиги стройканы өзүң эле бүтүр деп. Жатын төмөн түшүп калса, ал өзүнчө ордуна келбейт. Жатыны төмөн аялдардын көпчүлүгүнүн курсагы дагы чыгып калган. Ал эми интим гимнастика менен жатын өйдө көтөрүлүп, аны менен бирге курсак кирет.